Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Биздин медициналык телеклиникабыз Америка Кош Штатынан жарандарыбыздын, биздин мекендештердин ден соолугу жөнүндө көрсөтүүлөрдү даярдаганыбызды улантабыз. Демек, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасы биздин мекендешибиздин кызыгуусу менен ден соолуктун байланышы деп аталат. Ал эми биз бүгүн келген үйдүн өзүнчө бир кызыгуулары, башкача бир ден соолукка байланыштырып жасаган мамилелери менен тыгыз байланышты экен. Ошондуктан келиңиздер, чогуу назар салардагы көрсөтүүбүздү көрүңүздөр. Саламатсызбы? Саламатчылык эже. Жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Хош келипсиздер. Ден соолук, үй бүлө. Жакшы, шүгүр эже. Анда биз сиздердин үй бүлөгө абдан кызыгуу менен издеп келдик. Биринчи кезекте, биринчи сиздин кызыккан ишиңизден баштап, андан кийин үй бүлөңүз, анан жашооңуз тууралуу маегибизди улабайлыкпы? Кандай дейсиз? Макул эже, туура. Гүлдөрүңүз абдан көп экен го. Ооба, бул гүлдөрдүн эң бири-биринен өзгөчөлүгү бул өңдөрү да, өңдү да туура тандаш керек. Мисалы, жашыл менен бул өйдөнкү гүлдүн дагы бири-бирине төп келиш керек да. Түстөрдү төп келиш. Түстөрдү төп келтириш керек, ошондой эле фантазия керек. Мисалы, бул гүлдүн жанына жалгыз болбош үчүн кошосуң. Ошондой эле мен терек жасаганда аябай жакшы көрөм, бак тургузганды эмнегедир. Алардын түйүнө жаныбарларды коюп мынтип. Эң жакшы. Канча жыл болду жасаганыңызга ушул нерселерди? 2 жылдан ашты. 2 жылдан жашты. Эмне себептен ушу гүл жазуу, эмне ушул шууру менен алектенүүнү туура көрүп калдыңыз? Мен бала күнүмдөн негизи кол өнөрчүлүк менен алектмин да. 3-чү класстан бери сайма сайгам. Сайманын түрүн сайгам. Андан кийин курак курадым, курактын түрүн. Андан кийин крючок менен иштедим. Кызым, балам баарын крючок менен кийчү. Кол эмгек сабагынан эле башталган экен. Кол эмгек сабагынан мен мектепте сабак бергем. Анан бир конкурс болуп калды, курчак жасоо боюнча. Район бизди чакырып калды. Анан мен кыргыз кийимдерди тегип курчак жасагам. Анан биз райондон областка чыгып, областтан республикага баргам. Ошол жерден мага 3 күндүк тренинг беришип, Балажан студиясына барып, ал жерден аябай сыйлык алганбыз. Анан курчактарыбыз Грецияга кеткен. Бул кол өнөрчүлүк жатпайт экен. Канча жыл болду келгениңизге бул жерге? Келгениме 8 жылдан ашты. Жакшы. Анда сиздин эмгегиңиздин бир кичине иштөө процессин, жазалуу моно гүлдөрдү кантип жасайсыз? Ушул жөнүндө да көргөзүп бербейсизби? Иштөө процесси бул өтө майда жумуш, нерв керек. Сиз мындай жылдырып алыңыз, Мындай жылдырып алыңыз. Бул иштөө процесси мынакей кантип жасайсыз деп айтса болот, бирок жөнөкөйгө да жатпайт го. Мисалы, булардын баарын мен Украинадан заказ берем онлайн. Майда иш экен да, майда иш. Мынтип топ-топ бул жака спиннер менен жасаса болот. Андан монтип гүлдөрдү жасайбыз. Ар бирин өзүңүздүн фантазияңызга жараша. Анан эсеп керек. Мисалы, 10бу, 10ду аласың. Анан экинчиси кетет. Шашпаңыз. Гүлдөрдү жасайбыз. Андан кийин бул гүлдү мынтип бакка отургузса болот. Анан өзүнчө да жасаса болот. Түрлөрү бар. Ушул гүлдү жасап аткан учурда өзүңүз кандай, эмне жөнүндө көп ойлоносуз? Мына мугалим болгон деп атпайсызбы, сабак берген экенсиз. Ошол нерселерди эстейсизби? Кол эмгек сабагын эстейсизби? Кол эмгек сабагын эстейсиң. Бул кол өнөрчүлүк, мына бисер өзгөчө, бул ден соолукка аябай пайда да. Мисалы, бир буну менен жасап аткан учурда адам өзүнчө бир эргип аласың. Эс аласың. Адреналин өзүнчө фантазия керек. Фантазияң ойгонуп, кээде бир мен кечинде бир нерсени жасаш керек болуп, бир гүлдү элестеттимби, ошол күнү түнү уктай албай, эртерээк таң атса экен деп калган учурларым болот да. Аны качан жасап бүтүп, өз колумдан жаралгандан кийин мен ошол көдөмдө бир боштук болот да. Жакшы. Назгүл айма, айтсаңыз, пандемия деген балекет баарыбыздан кыйнап койбодубу? Анан ошол башталган кезде акыбалыңар кандай болду? Мына үй бүлөңүз менен келген экенсиз. Шартыңар кандай болду? Ооруп калган жоксуңарбы? Бул пандемия башталганы башында аябай уучу болдук.
ооруп калабызбы деген коркунучтар болду, бирок баардык нерседе кайыл бар да. Мунун эң жакшы жагы бул үй бүлө бир үйдө отуруп калдык да. Баягы иштөө аз карантинде болду. Карантинде болуп, балдар онлайн окуду, мен да үйдө көп убакыт болуп, колонөрчүлүккө аябай көп көңүл бөлдүк, бири-бирибизге болгон көптөн бери бул жакта иш, жумуш болуп бири-бирибизди көрбөй калган учур көп болот. Канча балаңыз бар? 3 балам бар, ушу үчөө тең, бирок ушу таланттуу да. Менде өнөрлүү бардыгы. Анан карантин учурунда баарыңар тең өзүңөрдүн кызыгуулар менен иштедиңер, үйдө болдуңар. Үйдө болдук, онлайн заказ боло берди, токтогон жок. Кызым мисалы флорист гүл жасайт, ал өзү гүл чогултуп, чыныгы мындай гүлдөрдү жасап, букет кылып сатат. Ошол өзүнүн аудиториясы бар, ошол жактан заказ алып, ал ишин улантып токтогон жок. Ошондой. Уулуңузчу? Уулум болсо сүрөт менен, сүрөтчү. Жаш сүрөтчү, баягы өзүнүн таланты, эч ким үйрөтпөй эле өзү баягы бир ойгонду, ушул жака келген ойгонуп, анан сүрөт тартып, анын дагы өзүнүн аудиториясы бар. Пандемия убагында аябай жакын бири-бирибизге катнашты болдук дагы, анан чыгармачылыкты өздөштүрүп алдык. Бири-бириңерге аябай кеңештерди берип дегендей. Бирок үчөөбүздүкү үч жаатта да бири-бирибизге келишпейт. Анда эмки кезекте болсо уулуңузбу же кызыңызбы ошолордун өнөрүнө дагы көңүл бөлбөйлүкпү? Макул. Менин атым Ханболот. Азыркы учурда 17 жаштамын. Талас облусунан болобуз. Биякта мектепте окуйсузбу же студент? Бул жакта азыр мектептин 12-классында окуйм. Буюрса, бул жылы бүтүп, анан чоң окуу жайын улантам. Аллахым жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Тиги негизи мына бул сүрөт тартууга эмнеден улам кадам таштап калдың? Негизинен биздин үй бүлө мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн ушул устачылыкка, колөнөрчүлүккө шыгы болгондуктан ушул сүрөтчүлүк шыгы менде пайда болсо керек деп ойлойм. Бирок эң негизги себеби бул биз Америкага жаңы келгенде ушул мекенге болгон кусалык, сагыныч, ушундай жакшы чыгармалардын чыгышына түрткү болду десем болот. Бүт эле көпчүлүгү мындай жаратылыш жөнүндө тартыптырсың да, эмне үчүн жаратылышка жакын? Эми бул ошо сүрөттүн процессинде ушул тартып аткан жериңде жүргөндөй болуп, мындай бардык нерсени унутуп, ушул турган жайлоого барып келгендей эле болосуң да. Мына бул Кыргызстанда кайсы жайлоо? Кайсы жайлоо? Же жөн эле мен ойдон чыгарып тарткан. Ойдон чыгарып. Мынауреки болсо Бози экен, э? Ооба. Бози экен. Муну деле оюңдан чыгарып тарткан окшойсуң. Бул деле ойдон чыгарылып тарткан жумуштар. Ушинтип эркин иштелген техника, муну боектор өздөрү эле сүрөттү жаратып коюшат десем болот. Мындай. Айтсаң, ушул сүрөттү тартып отурган учурда эмне өзүңдү кандай сезесиң? Башка бир аламга кирип кеткендей эле болосуң. Ошол сүрөт менен ошонун ичине кирип, жана айтып кеткендей эле ушул сүрөттөгү чагылдырылган жерде жүргөндөй эле болосуң да. Мен ойлойм да, ошо сүрөттү тартып аткан учурда же болбочу тартканга чейин бир аз чарчап же мындай кыйналып бир нерседен ошол учурда өзүңдү алаксыз үчүн ушул сүрөткө тартат болушуң керек. Ооба. Жумуштан келгенде или окуудан чарчап келгенде отуруп мынтип ушул сүрөт менен алек болсоң, кадимки чарчааның жазылып, проблемаларыңды унутуп эс алып каласың кадимкидей. Түшүнүктүү. Биз ден соолук жөнүндө сөз кылып аткандан кийин эми айтсаң, мектепте окуйм деп атпайсыңбы? Мына бул COVID-19 сактануу боюнча силерде мектепте кандай иш-чаралар өткөрүлөт же кандай сактануу эрежелерин кантип үйрөтүшөт силерге? Сактануу эрежелери биринчиден окуучулар арасындагы дистанцияны сакташ керек, жана бардык буюмдар таза болуш керек. Азыркы учурда бизде контакт болбой, класста болгон учурда деле бардык нерсени компьютерден онлайн жөнөтөбүз. Ошондой эле бул жакта эркин бардык эрежелерди сактап окууну
уланып кетүүгө жакшы мүмкүнчүлүк Мына бар. класстарда отурганда аралыктарыңар алыстык сакталып атабы азыркы учурда? Азыркы учурда сакталып атат, кээ бир класстар сакталып эмес, бирок алар ар бир парта өзү курчалган. Маскачы? Маска албетте. Маска сөз кийишет, маска болуш керек. Жана кагаз таратылып, контакт болбойт. Биякта окуу жагдайы дагы эркин болсо керек. Ооба. Эгер окуйм десең, мугалимдер абдан жардам берет. Окубаган балдарды окуу деп келип кыйнабайт. Бардыгы эркин. Бул жакта эң негизгиси мугалим менен жакшы мамиледе болуп, тапшырмаларды өз убагында кылсаң, Кыргызстанга салыштырмалуу бул жактыкы жеңил. Бирок канчалык болсо да Кыргызстанды сагынасызбы? Ооба. Канча жыл болду бар элеңизге? Буюрса 4 жыл болот. 4 жыл болуп калды. Түшүнүктүү. Мына бул сүрөт тарткан стөлүңүз окшойт, Ушундай. Бул этюдник. Бул жакта бардык краскалар турат. Анан ушул жерде иштейсизби? Көбүнчө ушул жерде иштейм, бирок эшикке чыгып, балконго чыгып дагы тартып калам. Ал жактан кененирээк таза абада, жакшы атмосферада тартууга. Анда ошол балконуңуздан дагы бир аз маегибизди улап келбейликпи, кандай дейсиз? Макул, жарайт. Мына бул кайсыл жерди тартып атасың? Бул ошол мен өзүм бала чакта өскөн жерде эле эле салып тартып атам азыр. Кайсыл жер ошондо? Кыргызстан турбайбы? Талас облусунун бир жайлоолору. Ошол көргөн жерлерди эле салып азыр иштеп аткам. Кайсы жайлоосу? Улантып атам. Бул Талас облусунун Чкалов айылынын Бала Чычкан жайлоосу. Жакшы. Күнүнө канча убактыңды ушу сүрөт тартууга сарптайсың? Бош болгон убакыттардын баарында эле сүрөт тартууга аракет кылам. Айтсаң, мына бул дүйнө жүзүн каптаган пандемия ар бир адам жүрөгүндө бир нерсени ойготту да, сен жүрөгүңдө эмнелерди ойготту ушул? Бул биринчиден баарыбызга ден соолуктун кадырын билгизди. Ушундай үй бүлөсү менен көп убакыт өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк болду. Сабактарыбыз да онлайн болгондугуна байланыштуу. Сабактан тышкаркы дагы көп нерселер онлайнга өтүп, дагы да көп нерселерди үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк берилди. Ошол эң башкысы биз ден соолукту сактоону, Баркын сездиңер, тазалыкты дагы көбүрөөк карманып, ушу ден соолуктун баркын билип, ар дайым сактоого аракет кылууну үйрөндүк. Урматтуу замандаштар, биз дал ушул үй бүлөнүн кызыгуусу, жашоосу, ден соолукка караган көз карашы жөнүндө маалымат берип атабыз. Азыр болсо ушул эле үй бүлөнүн кызы Таңзада деген кыз менен таанышалы, кызыкчылыгы эмнеде экенин өзүңүздөр менен бирге күбө бололу. Саламатсызбы? Таңзада, жашыңыз канчада, эмне менен алек болосуз? Мен 21 жаштамын. Азыркы учурда ошо Нью-Йорктун мамлекеттик окуу жайларынын биринде 3-курста бухгалтерия факультетинде окуйм. Апам катары эле мен дагы ошол өзүмдүн кызыккан иштерим бар, хобби деп айтсам болот. Иштен сырткары. Иштен сырткары, окуудан сырткары ошо флористика менен алектенем. Алектенип баштаганыма көп болгон жок. Бул ошо канча убакыт болду? Пандемия учурунда башталды деп ошо баардыгыбыз үйдө отуруп калбадыкпы? Ооба. Ошо бир туугандарым, апам баарыбыз окуулардын баардыгы онлайн өтүп, үйдөн гана окуп, эч жакка чыкпай, карантин учурунда, анан ошол учурда ушу апам аркылуу сунуш келип, ошон мен апамдын гүлдөрүн карап жүрүп, анан өзүм дагы ушу кызыгып, апамдыкы бисерден болсо, анда апам айтып калды, живой гүл менен иштебейсиңби деп, анан ошентип анан онлайн курстарга жазылып, анан кызыгып өзүм сертификат алдым, окуу курстарды бүтүрүп, анан кийин ошондо эмне кыласыз?
ошо живой гүлдөрдү букет кылып чогултуп сатам. Гүлдөрдү болсо бул жактан кооздоп жасалган экенсиз. Түшүнүктүү. Таңсада айтсаңыз, биз бир гана сиздин кызыгуу эмес, ден соолукка өзгөчө басым жасайлы деп эдикпи? Ошондуктан айтсаңыз, сиз жана пандемия деп өзүңүз айтпадыңызбы? Дал ошол карантин учурунда сизге эмне кыйынчылыктар болду? Үй бүлөңүзгө эмне коркунучтар болду? Ким ооруп калды, ким сакайды? Ушулар жөнүндө дагы айтып кетсеңиз. Ошо бардык дүйнө жүзүн каптап, анын ар бир адам коркуп, үй бүлөсү менен эч жакка чыкпай үйүндө отуруп калды. Ошонун катарында биз дагы үйдөн чыккан жокпуз. Кээ бир учурда керектүү болгон абдан азык түлүк тамак аш үчүн эле чыгып алып келип аттык да магазинге барып. Ошол учурда дагы магазинден адамдар 2 метр бири-биринен алыста турушту. Кезекте турганда үйгө келген кирип келер менен колубузга перчатка кийип жүрдүк да, ишке жүргөндө перчатканы чечип ыргытып, анан эме санитайзерлер, антисептиктерди колдонуп, үйдүн комнаталарынын ручкаларына чейин антисептик менен тазалап аттык. Корктуңузбу? Корктук, аябай корктук. Чындап айтканда башында аябай коркунуч болуп, ошондой чараларды көрдүк. Эртең менен ойгонгон сайын комнаталарды желдетип, айнек таза аба менен дем алып, андан тышкары океанга чыгып азып аттык. Анткени бул бизге жакын жайгашкандыктан ошо эл азайган учурда эртең менен же кечкисин эл жоктоп чыгып барып, ошо жээкте таза аба менен дем алып аттык. Окуу жайдагы ушул карантин учурундагыданбы же азыркы учурдагыдан деле айтып берсеңиз болот. Ушул коркунучтуу оорудан сактанууга кандай иш-чаралар жүрүп жатат? Ошо мен биринчи курсту бүтүп jaтканда эле карантин башталып калды. Андан кийин эле үйдө отуруп калдык. Башында ошо бардык 100% онлайн болуп жатты. Колледжге, университетке барганга тыюу салынган. Китептер болсо, жанагындай керектүү нерселер болсо, компьютерлер керек муктаж болгон студенттерге университет өзү жөнөтүп жатты. Азыркы учурдагысычы? Азыркы учурда ушул семестрде эле ачылды. Бирок сөзсүз түрдө вакцина алыш керек болду. Ошо биздики 28 августта башталды окуу. Ага чейин бир жума мурун эң аз дегенде вакцина алып коюш керек шарт болду. Бул сөзсүз түрдө. Эгер вакцина болбосо, анда кампуска келип окуганга тыюу салынды. Киргизбейт да эч качан. Бирок 100% барып окуп жатабыз деп айта албайм. Анткени кээ бир сабактар, кээ бир профессорлор баары бир онлайн сабак өтүүнү туура көрүштү. Кээ бирлер гана келип кампуска чакырышып сабак өтүп жатышат да. Ошон үчүн азыр дагы коркунуч бар деп айтсам болот. Эже мына ошентип биз алыста ошентип жашообузду улуп атабыз, бирок жүрөгүбүз качанда болсо Кыргызстан деп согот. Ушу рахмат сиздердин ушу мамлекет тарабынан бизге дагы ушу алыстагы жашап аткан Кыргызстан жарандарынын жашоосуна, чоң дүйнөлүк пандемиядан кийинки жашоосуна көңүл бөлүп, ушу ден соолук жаатында бир жакшы акыбалыңарды сурап келгениңиздерге чоң рахмат. Демек, урматтуу замандаштар, биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз дагы аягына келип жетти окшойт. Биз Америка Кошмо Штатында жашаган бир үй бүлөнүн кызыгуусу жана жөнөкөй эле жашоосу туурасында маалымат бердик. Эң негизгиси пандемия COVID-19 сактанууда кандай нерселерди баштарынан кечирип жатат жана эмнелерди эске алып, эмнелерден сактанарын сиздерге баяндап бердик. Кийинки көрсөтүүбүздө кайрадан жолукканча ден соолукта болуңуздар.